Assalamu alaikum sүйүктүү менин окуучуларым. Сабагыбыз араб тили сабагы 8-класстар үчүн. Араб тили сабагынын мугаллими Бакирова Гүлшан. يا طلاب الأحباء، درسنا اللغة العربية. في هذا الدرس نقرأ قصة جميلة، زروفة طيبة. Biz бүгүнкү сабакта бир кичинекей жомок окуйбуз. Жакшы жираф. زروفة جميلة الشكل، نظيفة ومبتسمة، ولا تتدخل في أمور غيرها. أما ثعلوب فكان يقول عنها بأنها متكبرة. Жираф өзү татынакай, таза жана шайыр бир жаныбар. Эч кимдин ишине да аралашпайт. Саалюк болсо, аны текебер деп айтчу. وجحوش يقول عنها بأنها متعالية وغير متواضعة. Жахуш да анын текебер болгонун жана кичипейил эмес экенин айтат. سمع فرفور ما تقول الحيوانات عن زروفته، فذهب إليها وأخبرها فسكتت ولم تقل شيئا. Фарфур айбанаттардын жираф жөнүндө сүйлөшкөнүн укту жана ага барып айтты. Жираф болсо унчукпай калды жана эч нерсе деле айтпады. وعندما مرضت جارتها حمورة أقامت عندها لتخدمها حتى شفيت من مرضها. Ошол учурда жирафтын коңшусу Хаммура ооруп калды. Ал жакшы болгонго чейин жираф анын кызматында болду. علم الأسد بما تفعله زروفة من أعمال الخير، فذهب لزيارتها واعتذر لها عن بقية الحيوانات عما كانوا يقولون عنها، ووضع على رأسها تاج الخدمة الإنسانية. Токой падышасы Арстан жирафтын кылган жакшы ишин угуп, аны зыярат кылганы барды. Андан бардык жаныбарлардын туура эмес сүйлөгөн сөздөрү үчүн кечирим сурады. Жана башына инсандык кызматы үчүн тажы кийгизди. Мынакей, урматтуу менин кичинекей досторум. Биз бүгүнкү сабагыбызда кичинекей аз да болсо кичинекей бир жомок окудук. Бул жомоктон биз ала турган сабагыбыз, демек эч бирибиз бири-бирибиз жөнүндө туура эмес ойлорго барбашыбыз керек экен. Бул сабактын аягында биз дагы бир жакшы сөз үйрөнөлү. العلم في الصغير كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالنقش على الماء. Жаш кезде илим алуу ташка жазгандай, карыганда илим алуу сууга жазгандай. Демек, урматтуу окуучулар, биз илимди кичинекей маалдан алып башташыбыз керек. Ошондо гана жугумдуу жана эсте калуучу болот. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбыздын темасы аягына чыкты. Кийинки сабакка чейин аман тургула. إلى اللقاء، مع السلامة.